Кытайлык компания Кыргызстанда электромобиль чыгарууга белсенди. Меморандум. Экономика жана коммерция министрлиги менен Кытайлык Евразия Industry компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандум түзүлдү. Бул туурасында ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Документке министр Данияр Амангелдиев жана компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү Тян Юшан кол коюшкан. Тараптар белгилегендей, Кыргызстанда жаңы энергия булактарын пайдалануу менен автомобилдерди жыйноочу заводду куруу, анын ичинде электромобилдерди тейлөө үчүн тийиштүү инфраструктураны түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдөөгө өз ара кызыкчылыкты карайт. Өлкөдө электромобилдерди тейлөө борборлору, заряддоо станциялары жана аккумуляторлорду алмаштыруучу станциялар бар экен айтылды. Меморандумдун алкагында Евразия Industry Бишкекте электромобилдерди жыйноочу заводдун курулушуна инвестиция салууну пландаштырууда. Министрликтин маалыматы боюнча инвестициянын көлөмү $150 миллион түзөт. Долбоор ишке ашкандан кийин 500 жаңы жумушчу орун пайда болуп, жылына 5000 электромобиль чыгарылат. Маалымат Спутник Кыргызстан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.